урматтуу мекендештер, биз сиздер менен азыр Бишкек аренада турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, Кудайым буюрса, Бишкек аренадагы жумуштары 90%га чейин аяктап калды. Айткандай эле, август айында Кудайым буюрса, толугу менен жумуштар аяктап, мына Бишкек аренанын ачуу аземи болот. Ушул жерде мен азыркы турган жер, бул торговый центр 3 кабаттан турат. Астында унаа токтотуучу жайлары менен барлык шарттары бар. Көп жерлерде билесиздер, азыр унаа токтоткону проблема. Бул жерде кенен сыртында да унаа токтотуучу жайы бар, астында дагы унаа токтотуучу жайы бар. Ушул жерден келип, азыр номер телефондорду сиздерге калтырып кетебиз. Ошол номер телефондор менен байланышып, келип, месталарды сатып алсаңыздар болот. Биз бул жерге стадионго коммерческий кылганыбыздын бир себеби, көп жерлерде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү биздин стадион Центральный Азияда эң чоң стадион болгонуна байланыштуу. Мындан бүткөндөн кийин, ачылгандан кийин курулуш иштери содержаниясы бар. Содержанияга дагы көп акча каражат талап кылат. Ушул мамлекетке оор келбеш үчүн бүгүнкү күндө ушул торговый центрден түшкөн акча каражаты менен ушул содержанияларды кармалып турат. Бул жерге келип, андан кийин футбол оюндарын, көп жыйындарыбызды дагы ушул жерде өткөрсөк болот. Баардык шарттары менен эл үчүн биздин урматтуу президентибиз биздин кыргызстандыктарга шарт түзүп берди.